Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ысык көлдө 1624 гектар жер Кыргыз Куршавел ишканасына пайдаланууга берилди. Министрлер кабинети лыжа базасын куруу үчүн Ысык көл облусунун Ак Суу районунан 1624 гектар жерди президенттин иш башкармалыгына караштуу Кыргыз Куршавел мамлекеттик ишканасына мөөнөтсүз пайдаланууга берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2 августта кол койгон токтом мамлекеттик эркин тоо гезитинде 9 августта жарыяланды. Ал расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Токтомдо Ысык көл облусунун Ак Суу районунун Хан Теңир айыл аймагында жайгашкан 294 гектар жайыт жер, запастагы жерлер жана 1329 гектар жер Токой фондунун жерлери категориясынан өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер категориясына которулары көрсөтүлгөн. Министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаров 7-июнда президенттин иш башкармасына караштуу Кыргыз Куршавел мамлекеттик ишканасын түзгөн. Ал туризм чөйрөсүндөгү инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү менен алектенери айтылган. Анын алкагында франциялык S3F Soche de Trois Valleys компаниясы Ысык көл облусундагы 3 жыргалаң, Ак булак жана Бозучук тоо чокуну камтыган жалпы узундугу 200 чакырымды түзгөн лыжа трассасын курууну пландап жатат. Долбоордун наркы 165 миллион евро деп бааланган. Президент Садыр Жапаров 29 апрелде 3 чокуу кластерин өнүктүрүү планынын бета чарына арналган жумушчу жолугушу өткөрүп, ага франциялык S3V Soche de Trois Valleys ишканасынын башкы директору Паскаль де Терсан да катышкан. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Каракөл үйү күйүп кеткен 16 үй бүлө боз үйдө баш калкалоодо. Каракөл шаарында 16 үй бүлө жашап жаткан 2 кабаттуу барак тибиндеги турак жай өрттөнүп кеткен. Үйгө кирүүгө мүмкүн болбой калгандыктан имараттын жанындагы аллеяга тургундар убактылуу баш калкалап турушу үчүн 2 боз үй тигилген. Тилсиз жоон 3 августта болгон кырсыктан адам өмүрүнө зыян келген эмес. Күйүп кеткен баттилердин биринин ээси Айжамал Ажыбаева кырсыктан балдары, сиңдиси жана энесин араң куткарып калганын билдирген. Ошол күнү үйүбүз күйгөндө подъездеги электр шити күйүп жатканын көрдүм. Мен эшикте жүргөн элем, сиңдим 2 балам менен энемди алып чыга калышты. Ал эми 2 кабаттагылар тепкич күйүп кеткендиктен башка жактар менен качышты. Эл ызы чуу түшүп калды. Жыга чүй болгондуктан 5 мүнөттүн ичинде күйүп түшүп калды. Учурда 2 боз үйдө баарыбыз жашап жатабыз. Эми кантип үйүбүздү оңдойбуз деп турабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, үйдүн номер 2 баттиринен өрт чыгып, имараттын 300 чарты метрлик чатыры күйүп кеткен. Өрттү өчүрүүгө 2 бөлүм тартылган. Учурда өрттүн келип чыгуу кесепеттери такталууда. Түрк парламентинин депутаттары жыйында мушташа кетишти. 16 августта Түрк парламентинин депутаттары оппозициячынын иши боюнча жыйында мушташа кетишти. Оппозициянын өтүнүчү менен чакырылган Түркия парламентинин кезексиз жыйынында кесиптеши Жан Аталайдын мандатынан ажыратылышына байланыштуу массалык мушташ чыкты. Жыйын 3 жолу үзгүлтүккө учурап, кырдаалган мejlis спикери Нуман Куртулмуш кийлигишүүгө аргасыз болгонун жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Мушташ Аталайды мандатынан ажыратууну чечкендердин бардыгын айбирсиз деп атаган. Түркиянын жумушчу партиясынын депутаты Ахмет Ышык трибунада чыгып сүйлөп жатканда башталды. Оппозиция менен бийликтеги Ак партиясынын депутаттары 25 мүнөткө жакын кармашты. Түрк парламентинин депутаттары оппозициячынын иши боюнча жыйында мушташа кетишти. Бир нече адам оор жаракат алганын, тыныгуу маалында парламенттин кызматкерлери трибунада кандын изин аарчыды. Ал жерде парламентарийлер маселени чечкенин NTV каналы билдирди. Укук коргоочу Жан Аталай 2013 жылы
Стамбулдун Гези паркында өкмөткө каршы демонстрацияга катышкан үчүн 2022 жыл 18 эркинен ажыратылган. 2023 жыл май айында РПТдан парламентке депутат болуп шайланган. 2023 жылдын октябрында Туркиянын конституциялык соту Аталайды бошотуу чечимин чыгарган, бирок жогорку апелляциялык сот бул чечимди мыйзамсыз бузуу деп тапкан. Өткөн жылдын декабрь айында конституциялык сот Аталайдын шайлануу жана саясий ишмердүүлүк менен алектенүү конституциялык укугу бузулганын белгилеп, оппозициячыны бошотууну кайрадан талап кылган. Бирок 2024 жылдын январында парламент апелляциялык соттун өкүмүнүн негизинде аны депутаттык мандатынан ажыраткан. Оппозиция бул чечимди баш мыйзамдоодон бузуу деп атады. Телеканалдын маалыматына караганда бир нече адам оор жаракат алган. Тыныгуу маалында парламенттин кызматкерлери трибунада кандын изин арчыды. Ал жерде парламентте эле маселени чечишкен. Укук коргоочу Жан Аталай 2013 жылы Стамбулдун Гези паркында өкмөткө каршы демонстрацияга катышканы үчүн 2022 жылы 18 жылга эркинен ажыратылган. 2023 жылы май айында РПТдан парламентке депутат болуп шайланган. Кичинекей наристе жаш 6 баласы жетим калбасын, ушул эне жашасын десеңиздер, аягына чейин көрүп, видеого лайк басып, колунда бар инсандар, Аллах үчүн ихсан кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Операция болуш үчүн $20,000 каражат керектелиптир. Эми бул сума да өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Ушул эжекебиздин буттарында, сөөктөрүндө жетканда кальций азайып, буту иштебей шал болуп баратат да күндөн күнгөчө. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Болушунча ихсаныңыздарды көбөйтүп, ушул эжекебизге бериңиздер. Ушул реквизиттер Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат, Эмбанк Курстанбек Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды которуп коюңуздар. Бул аталып аткан реквизиттерди айтып атканын себеби көпчүлүгү баягы биздин видеолорду көчүрүп алып, өздөрүнүн немесин коюп алып, мошенничество кылышы мүмкүн экен да туугандар. Ошолор көчүрүп алгандар болуп атат да. Биз көбүн ошол роботуга берип эме кылган учурларыбыз болду. Биздики официальный фонд Юстиция министрлигинен атайын каттоодон өткөн. Кеңири ушул эжекебиздин өзүнө түшөт, көрө бересиздер. Эжекебиздин 6 баласы бар. Ошентип күндө ушул акыбалда жатат да. Бул жакта мына кичинекей бөбөгү наристеси дагы жатат. Эми эжекебиз тура албагандыгына байланыштуу. Бул бөбөктү бул жакта эжебиздин кыздары карайт да. Эжебиз ушул акыбалда жатат. Ошо кайдыгер карабастан ушул эжебизге жардам берип кетиңиздер туугандар. Мындай күндү, мындай оор дартты эч кимдин башына салбасын. Кудайым душманыбызга да ыра көрбөйбүз. Буюрса эжекебиздин да үмүтү чоң сиздерден. Ошол насип кылса, эжекебиз бутунда туруп кала турган болсо, Алла насип кылса, шу сиздердин бир чоң бир соолукта калганыңыздарга мына акыретте дагы күбө болобуз туугандар. Тоңдо 2 айылдын ортосундагы сайдын нугу бурулуп эгин талааларды суу каптап жатат. Ысык-Көл облусунун Тоң районунун Актерек айыл аймагына караштуу Коңрөлөң жана Көлтөр айылдарынын ортосундагы сайдагы суунун нугу бурулуп эгин талаасын каптап жатат. Бул тууралуу Турмуш басмасынын кабарчысына жергиликтүү тургундар билдирген. Алардын айтымында элдин үлүш жерлерин, жайыт жерлерди жана сарайларды суу каптап жараксыз абалга алып келүүдө. Ошондой эле Борборго каттачу Чоң Унаа жолундагы суу каптап арыкка айланды. Жарым айдан бери Коңрөлөң жана Көлтөр айылдарынын ортосундагы чоң сайга тоодон суу кирип, суунун угунан чыгып, жогоруда айтылган үлүш жерлерди жеп сайга айлантып, жолдор желип айдалган эгиндерди каптап, жайыт жерлерин жараксыз кылып жатат. Суу дайым кум агызат. Алгач жарым ай мурун суунун угунан чыга баштаганда жергиликтүү бийлик, райондук бийлик, өзгөчө Кырдаал министрлиги техниканы алып келип чара көрүшкөн, бирок жыйынтык чыкпай жатат. Азыр деле бир техника сайда турат, бирок акыбал мурункудай эле. Сай жээктерин түртүп аракет кылса да, кайра кум шагылды суу жеп, суунун угунан бурулуп каптап жатат, деди алар. Жылда ушундай болоорун 2 айылдын жашоочулары жакшы билет. Жазында акимдин орун басары айыл өкмөт башчыга чыккан жыйында бул маселе көтөрүлгөн. Анда жаз жай менен суу киргиче толуп калган кум шагылды эртерээк тазалаттырып берүүлөрүн жалпы эл суранганбыз. Жаз жай айларынан июньна чейин бул чоң сайда кашыктагы суу болбойт, бирок эч кандай алдын алуу чаралары көрүлгөн эмес. Элдин үнүн райондук жетекчилери угуп, убагында бир эле чоң техника менен тазалаттырып койгондо мынчалык акыбалга келбейт эле, деди тургундар. Жашоочулар бул маселе райондук облустук деңгээлде чечилбей жатканын айтып, республикалык деңгээлде карап чечип берүүнү суранып жатышат.
Бүгүн Бишкекке жакын жерде жер титирөө катталды. 18 август эртең менен Бишкекке жакын жерде күчү 2,5 балга жакын жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөө саат 5:52-де катталган, бирок Кыргыз Республикасынын калктуу пункттарында жер титирөөнүн күчү сезилген жок. Жер титирөөнүн очогу Чүй облусунун аймагында Бишкекке жакыныраак жерде болгон. Тагыраагы Кой Таш айылынан 15 км батыш тарапта жайгашкан Юрьевкада болгон. Легендарлуу актер Ален Делон көз жумду. Дүйнөдөгү легендарлуу актер Ален Делон 88 жаш курагында көз жумганын РИА Новости франциялык ЖМКларга таянып кабарлады. Ален Делон театр, кино актеру, режиссер, сценарист болгон Рокко и его братья, На ярком солнце, Самурай, Двое в городе тасмалары менен атагы чыгып, ошол мезгилдин кино жылдызына айланган. 1980-жылы Советтик Тегеран 43 фильмине тартылган, бир катар эл аралык абройлуу сыйлыктардын ээси болгон. Казакстан Кыргызстандын жаранын Орусияга өткөрүп берүүдөн баш тартты. Казак бийлиги Кыргызстандын жараны Алина Горшенинаны Орусияга экстрадициялоодон баш тартты. Мындай чечимди Казакстан Республикасынын башкы прокуратурасы кабыл алды. Андан кийин Казакстандын соту аялды бошотуу чечимин чыгарганын Сетевые свободу укук коргоо долбоору билдирди. Эскерте кетсек, Алина Горшенина 1-июнда Кыргызстандан Казакстанга өтүүгө аракет кылган учурда чек арадан кармалган. Маалым болгондо, Орусияда аялга карата сот адилеттигин жүргүзүүгө же алдын ала тергөө жүргүзүүгө байланыштуу коркутуу же зомбулук аракеттери. Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 296-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал издөөдө жүргөндөрдүн тизмесине киргизилген. Июль айында Казакстандын соту экстрадициялоо өтүнчү каралып жатканда Горшенинаны камакка алган. Орус бийликтери 2023-жылы Горшенина Орус сим картасын колдонуп, 2021-жылдын январында Германиядан Орусияга кайтып келген Алексей Навальныйды камакка алууга катышкан Москва облустук сотунун судьясы Елена Морозова менен прокурор Елена Колосковага коркутуу үркүткөн билдирүүлөрдү жөнөткөн деп айыптоодо. Буга чейин Алинанын апасы кызына жардам берүү өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрылган. Ал Алинанын ден соолугунда олуттуу көйгөйлөр бар экенин, мээсинде шишик жана гипертония бар экенин, аны экстрадициялоого тоскоол болгонун баса белгилеген. 35 өлкөдөн келген велосипедчендер Кыргызстанда 1938 чакырым жүрүш баштады. Кыргызстанда 1938 чакырым аралыкка созулган Silk Road Mountain Race 2024 веломарафону башталды. Министрлер кабинетинин маалыматына ылайык, анын алкагына катышуучулар Соң көл, Чатыр көл, Ысык көлдүн кооздугун көрө алышат. Бишкектен башталган сапар Соң көл, Чатыр көл аркылуу өтүп, Чолпон Ата шаарында жүрүш аяктайт. Ага чейин 1938 чакырымды өтүшөт. Бул марафонго 35 өлкөдөн келген 170 адам катышмакчы. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов эл аралык иш-чаранын ачылышына катышып, бул жүрүш маршруттун татаалдыгы гана эмес, жаратылышынын кооздугу, жергиликтүүлөрдүн меймандостугу менен белгилүү болуп жатканын айтты. Бул биздин туристтик мүмкүнчүлүгүбүздүн мыкты жарнамасы. Жылдан жылга марафон кеңири таралып, катышуучулардын саны көбөйүүдө. Анын ичинде кыргызстандыктар да көп. Алдыдагы 2 апта ичинде күйөрмандык кылып, жарышка велоспортчулардын чыдамына, анан албетте биздин тоолордун кооздугуна көз салып турабыз, деген Байсалов. Гавайи эс алуу жайында күзөтчүлөр менен эс алуучулардын ортосунда массалык мушташ болду. Чүй облусунда Гавайи эс алуу аймагында коопсуздук кызматкерлери менен эс алуучулардын ортосунда мушташ чыкты. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, 15 августта Чүй райондук ички иштер башкармалыгынын Гавайи эс алуу аймагында мушташ болгону тууралуу маалымат түшкөн. Окуя катталып, бардык жагдайларды аныктоо үчүн тергөөгө чейинки иликтөө иштери башталды. Келген тергөө тобу эс алуучу жайдын тутуучу жайында эс алуучулар менен коопсуздук кызматтарынын кызматкерлеринин ортосунда чыр чыкканын аныкташкан. Чырдын чыгышына эреженин бузулушу себеп болгон. Эс алуучулардын бири сууга чүйгө тыюу салынганы тууралуу кызматкерлердин эскертүүсүнө карабай кийими менен сууга секирип кеткен. Натыйжада уруш чыккан. Текшерүү учурунда мушташкан 6 катышуучу мас экени аныкталып, алар соттук медициналык экспертизадан өткөн. Алардын 3-өө 96-жылы туулган, 1994-жылы туулган арыз жазышкан. Аларга карата зарыл болгон соттук медициналык жана юридикалык экспертизалар дайындалды. Учурда тергөөгө чейинки амалдар жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы менен окуянын бардык катышуучулардын аракеттерине юридикалык баа берилет.